Салам достор, биздин көрөрмандарыбыздын баардыгына ысык салам айтабыз. Сиздер менен бирге Саламат клуб YouTube каналынан кайрадан амандашканыма абдан кубанычтамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Жана достор, биздин төрүбүздө коногубуз бар. Бүгүнкү коногубуз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу Туратбекова Калия Туратбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Калия Туратбековна, кандай келип алдыңыз? Рахмат, жакшы. Сизди көргөнгө аябай кубанычтамын. Мен дагы абдан кубанычтамын. Ыраазычылык айткым келет. Ушундай негизи эле дарыгердин жумушу өтө оор. Ушундай жумушуңуздан алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сиздерге ыраазычылык айтам келет. Анан бизде мындай азыр көрөрмандарыбыз видеолордун ар биринин алдына комментарий калтырып суроолорун калтырышат. Анан биздин көрөрманыбыздан келген суроо бар. Мен ойлоп турам, бул суроону четте калтырбастан сөзсүз жооп бергенибиз жакшы деп. Суроо мындай экен: саламатсызбы? Менин 6 жаштагы кызым 1 жылдан бери жөтөлүп жатат. 1 жыл. Айылдагы больницага көрүнсөк дагы эч натыйжа жок. Антибиотиктерди очойто жазышат, берем, бирок айыкпай жатат дейт. Өпкөсүнө сук тийген деп 3 күн больницага да жатты. Кайра эле жөтөлүп одышка болуп жүрөт. Кандай кеңеш бересиз деп көрөрманыбыздан суроо келген. Кызы 6 жашта экен, 1 жылдан бери ооруп жүрөт экен. 3 күн больницага жатып чыгыштыр, сук тийди деп өпкөсүнө. Антибиотиктерди очойто бериптир, жардам бербептир. Бул жерде сиздин караган дарыгериңиз кызды сөзсүз направление кылып врач-аллергологко жөнөтүш керек да. Анткени мен биякта оюм, одышка болуп атса, биякта обструкция болуп атат. Кыз өзүчү 1 жылдан бери кыз мүмкүн элдик мындай жалпак тил менен айта кетерсиз. Обструкция болгону бул кандай? Обструкция деген бул биздин организмибизде бронх деп коет да, бронхи бар да, ошо майда жанакы немелер. Өпкөнүн бронхтору. Өпкөнүн бронхтору. Анан кийин ошолор мындай спазм болуп аткан. Бул мисалы үчүн жакшы бронх болсо биздики да, ал кыздыкы одышка учурунда бронх мындай болуп калат да. Ошондо одышка болуп атканда бала өзүн мындай жакшы кармай албай, көбүнчө мындай вынужденное положение деп коет да, өзүн ылдый кармап, дем жетиш үчүн ошентип өзүн алып жүрөт да. Анан кийин биякта көрдүңүзбү, 1 жылдан бери кыз ооруп атыптыр. Бияктан уже өзүнүн дарыгери ал кызды айылда болсо Бишкекке жөнөтүп туруп, консультация аллерголога деп жазыш керек болчу. Анткени менин оюмча биякта кыздыкы мындай бронхиальный астмага айланып кеткен дагы учур болушу мүмкүн. 6 жашта болгону менен. Ооба, болгону 6 жашта болсо дагычы. Андан кийин бияктан көрдүңүзбү, антибиотикти дагы очойто беришиптир, мындай эффект жок болду да. Ошол үчүн биякта дарыгерлер сөзсүз түрүндө жөнөтүш керек болчу баланы консультация аллерголога деп. Бияктан биз кайта жаңы башынан баштап изилдеп, рентген өткөзүп, балким салмагы менен бою жарашса, үйлөй алса, то ФВД деген бар да, спирометрия деген бар. Ошого да жөнөтүп туруп, анан кийин толук баланы изилдеп, диагнозду коюп, ата-энесине туура түшүндүрүп берип, анан кийин өзүбүздүн жеке оюбузду айтып, дарыларды жазып туруп неметишибиз керек да. Жакшы. Мен ойлойм да, 1 жыл баланын жөтөлүп жүрүшү бул өтө эле чоң суроо депчи. 1 жылдын ичинде мисалы жөнөкөй оору күчөп деле кетиши ыктымал да. Ошондо азыр сиздин конкреттүү ушул энеге эне болуш керек деп ойлоп турам. Мен комментарий калтырган көрөрманыбыз энеге кандай конкреттүү кеңеш бересиз? Кандай кадамдарды жасаш керек эми? Анан кийин жанакы айтып кетейин да дагы. Өпкөсүнө сук тийди деп 3 күн больницага жатып калып деп атпайбы? Анан кийин балким өпкөсүнө сук тийди болсо, бул эмне? Бул пневмония да. Орусча айткандачы, пневмония болсо, пневмониядан кийин өпкө өзүнө келиш үчүн бул 6 айдан 8 айга чейин убакыт керек да. Анан мисалы үчүн ошол убакта кыз кайта суук тийип, ооруп калса, сасык тумоо болсо, ал өзүнө кайта күчөп ала берет да. Анткени ар бир орган өзүнүн убакыт сааты бар. Полный мындай восстановление болуп өзүнө келиш керек да. Анан кийин кандай мен эмне деп айтып кетем бул эжеге? Сиз биринчиден кызыңыз одышка болуп атса, коркуп чуркабай, балким үйүңүздө сальбутамол бар. Ушунча уже 1 жылдан бери кызыңыз ооруп атса деле, бул одышкасы биринчи башталган эмес болчу болуш керек деп деле ойлойм. Анан кийин сөзсүз сальбутамол бар. Сальбутамол бул эң мындай биринчи жардам да. Жана айтып кетпедим белем, бронхтор мисалы үчүн бул жакшы бронх, бул кызыныкы спазм болуп аткан, кысылып калган. Ошол учурда сальбутамол биринчи помощник деп коет. Буну мен колдонгондо сальбутамол ачат да. Бронхторду ачат. Бирок бул толук дарылабайт. Бул жардам, эң биринчи жардам. Апам эмнени кыла алат да, эжем эмнени кыла алат. Анан кийин
Бияктан дагы мен ойлоп турам, бронхиальный астма бул мындай аллергический оору да. Анан кийин бул жерден диетаны толук кармаш керек. Диета ар бир ата эне менен ата энени отургузуп, диетаны сөзсүз түрүндө индивидуалдуу түшүндүрүп бериш керек. Эмнени жесе болот, эмнени жесе болбойт. Мындай кээ бирөөлөр айтып кетет, кызыл тазыл жесе болбойт, сүт ичсе болбойт, болду депчи. Анан үйүнө жөнөтүп коюшат. Анан бала эмнени жейт деп кайта кайрылып келишет да. Анда деп. Анда деп, анан ошол үчүн туура отургузуп баарын түшүндүрүп бериш керек. Эң биринчи жардам берген бул одышка. Азыр биз эмнени биринчи кылышыбыз керек? Биз одышканы алышыбыз керек. Одышканы алыш үчүн бул биринчи учурда сальбутамол менен колдонуу да. Жакшы. Демек, биз көрөрманыбызга кайрылат элек. Мен сиздин айтыңыз боюнча биринчи жардам берип туруп, анан кийин сөзсүз түрдө аллергологко кайрылгуу туура. Достор, сиздер менен коштошчу учурдабыз. Кийинки көрүүлөрдөн кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар, бар болуңуздар.